Москва шаарында полиция кызматкерин башка атып кетишип, ал көз жумган. Окуя 3-сентябрга караган түнү болгон. Эртеси кылмышка шектелип, Кыргыз улутундагы адам кармалды. Орусиянын маалымат каражаттары 43 жаштагы шектүү Ош облусунун Каракулжа районунан Москвага көчүп барып, Орусиянын жарандыгын алып жашап жүргөнүн жазышкан. Ошондой эле маалыматта ал Баткен окуясынын катышуучусу болгону, башынан жаракат алып, психикалык жактан көйгөйлөрү бар экени жазылган. Супер KG порталы бул боюнча Каракулжа райондук аскердик каттоо бөлүм башчылыгына кайрылганда мекемеден ал адамдын Баткен согушуна катышпаганын айтышты. Ал аскердик кызматты өтөгөн эмес, 9-класска чейин Ылайтала айылында каттоодо турган. Андан кийинки маалыматтар жок. Орусиянын кайрылуусунан кийин шектүү тууралуу маалыматтар топтолуп жатат деп айтышты башкармалыктан. Полиция ал жаранды документин текшерүү үчүн кармаган. Ошол учурда ок атылган. Шектүүнүн иниси окуя болгон күнү ал үйгө келип, кырсыктын чоо жайын айтып бергенин билдирди. Шектүү полицияны кимдер атканын көргөн жокмун. Ал башына ок жеп жерге жатып калганда коркконумдан качып кеттим деп айтып берген. А чего убежали-то? Я боюсь там это.